Агайыбыз Баткен обласынын Лелек районундагы номер 3-эксперименталдык мектеп гимназиянын директору, улуу педагог, бир нече китептердин жана энелер мектебинин автору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл мугалими, улуу устатыбыз Капыр Мадаминовдун бүгүнкү күндө өтүлүп жаткан жаш мугалимдер мектебинен сиздерге Актерек орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабият мугалими Талайбек кызы Тунагай кайтарым байланышка чыкмакчы. Анда көңүлүңүздөрдү Старттык өнөрү китебинен алынган мугалимдин өз алдынча билим алуусунун мааниси, жолдору деген темага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мугалим өзү окууну улантып турса, мугалим боло алат. Өзү окубай койду. Ал мугалим эмес. Мугалим башкаларга билим берип, нур чачып туруусу үчүн өзү ар дайым билим дарыясынан азыктанып туруусу керек. Окуучулар, ата-энелер, кесиптештери, айыл, коомчу мугалимди биринчи кезекте билимине карап баалап мамиле кылат. Той, тамаша, эл жыйылган жер, айыл, көчөдө ата-энелер арасында мугалим анын билими, сабагы жөнүндө ар дайым сөз болот. Алар бул информацияны өзүнүн балдары сиздин окуучуңуздан алышат. Балдар биз байкабаганы баарын түшүнүп, билим даражабыз, сабагыбыз жөнүндө, сабакка балдарга мамилебиз жөнүндө күндөөлөрүн айтып барат. Мугалимдин өз үстүнөн иштеши анын кесиби үчүн эң зарыл шарттардын бири. Ошондо анын сөзү, сабагы кызыктуу, балдарга жугумдуу болот. Адамдар мугалимди билими үчүн урмат кылып сыйлайт. Окуучулар сынчы, мугалимдин билими тайкы болуп жаңыланып турбаса, аны эч ким укпайт, сыйлабай коюшат. Окуучулар ата-энесине айтып барат, алар да анын билим сабагына карап мамиле кылат. Урмат билими бизге карап. Окуучулар бүтүрүп кеткенден кийин деле 4-5 жылдан кийин өмүр бою мугалимдердин өткөн сабагы билими жөнүндө сүйлөп жүрөт. Бул өзү райондун советинин алкышы сыйлык берген намынан артык. Ал эми жаман пикир болсо, администрация сөгүшүнөн да оор болот. Биз мугалимдер ушуну ар дайым эске тутуубуз керек. Мектепте мугалимдин өз алдынча билим алышын уюштуруунун жогорудагы айтылгандардын мазмун маанисин түшүнүүрүдөн баштоо керек. Устатыбыз өз алдынча билим алуу боюнча айрым сунуштарды, ойлорду белгилеп кеткен. Методикалык күн уюштуруу, библиотекадан системалык пайдалануу, газета журналдарга жазуу, информация бөлүшүү күнү, мектеп үйдө радио, телевизордун боосу, системалуу алмаштырып туруучу газеталар, мугалимдер бөлмөсүндө радио, телевизордун боосу иштөөсү, айылдык почта, мектептеги гезит пашивкасы, өз алдынча билим алуу жөнүндө педагогикалык кеңешме, методикалык советтик секциялык иштерге, педагогикалык окуу конференцияларга катышуу. Ал эми өз алдынча билим алуунун жолдоруна өз предмети боюнча 3 түрдүү адабиятты үйрөнүүгө милдеттүү. Биринчиден илимий популярдык, методикалык. Ал эми экинчиден предметтик журнал болуу керек. Ошол журналдар менен тааныш болуу керек. Үчүнчүдөн программа окуу китебинде сунуш кылынган адабияттарды үйрөнүү. Төртүнчүдөн предмет боюнча окуучуларга сунуш кылынган адабияттарды үйрөтүү. Картотека түзүү, кабинетке чогултуу. Тармактык илимдин өнүгүүсү менен таанышуу, акыркы ачылыштарын билүү, жогорку окуу жайларынын ушул предмет боюнча кафедралары менен байланышуу жана башка бир топ өңдү өз алдынча билим алуунун жолдорун үйрөнүү керек. Албетте Старттык өнөрү китебинен үйрөнсөк болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кызыктуу, пайдалуу бул китепти алып сөзсүз түрдө окуңуздар, пайдаланыңыздар. Саламатта калыңыздар.